Чоң террордун артынан Кыргызстандан 40 000 киши өлтүрүлгөн. Аялдары кордолуп, талаада калып, лагерлерге сүргүндөлгөн. Балдары жетим калган, колонияларга ташталган. Ар бир камалган адамдын артында 2 эле киши боло турган болсо, анда жалпы 120 000 киши зулумдук көргөн. Репрессия. Атеисттердин адилетсиздиги. 1991 жыл. Бишкек шаарынын өйдө жагындагы чоң таш айылында эски кыш бышырган очоктун чуңкурунан 138 кишинин баш сөөгү табылат. Булар Сталиндеги адилетсиз репрессиянын курмандыктары эле. Баш сөөктөрдө октон пайда болгон тешиктер бар эле. Кээ бирлерин тешип чыгып кеткен болсо, кээ бирлеринин ичинде ок калып кеткен эле. Аймак Атабейт мемориалдык комплексине айланат. Бул жерден табылган инсандардын арасында 20-30 жылдардын айдыңдары, интеллигенттери, Кыргыздын мамлекеттик саясий, маданий, коомдук жана илимий каймактары Касым Тыныстан уулу, Юсуп Абдрахман уулу, Баялы Исаке уулу, Төрөкул Айтмат уулу, Жээнбай уулу Хасан, Эркинбек Эсенаман уулу, Салих уулу Мурат, Султанкул Шамурза уулу, Абдыкерим Сыдык уулу, Абдыкадыр Орузбек уулу, Айдарбек уулу иманалы өңдүү инсандар бар эле. Эмне үчүн булар өлгөн? Булар эл душманы деген жалган жала менен өлтүрүлгөндөр эле. А эмне үчүн? Даяр болсоңуздар, баштадык. 1936 жылы сентябрда Сталиндин буйругу менен СССРдин НКВДсынын башчылыгына Николай Ежов келген. 1937 жылдын 2-июлунда Сталин антисоветтик элементтер тууралуу резолюция кабыл алат. Резолюцияга ылайык бүткүл эл душмандары камалып атылышы керек эле. 5 күндүн ичинде тройка аныкталып, Москвага жөнөтүлүшү керек эле. Тройка бул антисоветтик көз карашты кармангандарды сотсуз камоого же атууга укуктуу болгон аймактык НКВДнын башчысынан, комиссардан, прокурордон турган топ. 1937 жылы Москвага кайра Кыргызстандан кат жөнөтүшөт. Фрунзеден жолдош Сталинге: сиздин тапшырмаңыз боюнча Кыргызстанда тройка түзүлдү. Курамында биринчи Кыргызстандын Борбордук комитетинин секретары Хасан Жээнбаев, экинчиси НКВДнын башчысы Четвертаков, үчүнчүсү прокурордун орун басары Гуцев бар. Атыла турган 28, ал эми сүргүнгө айдалчу 168 кишини аныктадык. Бирок бул сан толук эмес. Иликтөөлөр жана камоолор жүрүп жатат. Дагы кабарлайм. Кыргызстандын Борбордук комитетинин секретары Хасан Жээнбаев. 37 жылдын 16 июлунда Четвертаковдун ордуна НКВДнын башчылыгына Иван Лоцманов келет. Натыйжада массалык сталиндик террор башталат. 4 айдын ичинде бүтүндөй эл душмандары аныкталып атылсын деген буйрук чыгат. Сталиндик репрессия 2 категорияда жүргүзүлгөн. Биринчи категория бул советтик режимге каршы идеологияны кармангандар. Булар дароо жок кылынышы керек эле. Экинчи категория бул советтик режимге жумшагыраак каршы болгон тайпа. Булар камалган же сүргүнгө айдалган. Башкача айтканда, бекер, жоопкерчиликсиз жумушчу күч катары колдонулган. Бул эл душманы деген атты алган бейгүнөө инсандар көптөгөн завод, фабрикаларды, жолдорду, каналдарды куруп, зыяндуу химиялык кендерди казууда иштешкен. Ооба, 4 айдын ичинде баарын атып салуу өтө эле кыйын болчу. Алгач 250 киши атылсын деген план түзүлөт Москва тараптан. Ал эми 1938 жылы январь айында болсо, атыла турган кишилердин планы 500 кишиге чыгат. Жалпы 750 кишини атууга план коёт Москва. Бул сыяктуу СССР боюнча массалык террорду ишке ашыруу үчүн Сталин 75 миллион рубль ажыратат. Ал эми сүргүндөлгөндөрдү ташуу үчүн эле 25 миллион ажыратат. Дал ушул Лоцмановдун убагында репрессиялангандардын саны аябагандай өсөт. Бүткүл облустук, райондук НКВД башчыларына ушунча кишини таап атасың деген көрсөтмөлөрдү берип турган. Эгер бул план аткарылбаса, аймактык НКВДнын башчысы өзү эл душманы деген жалаа менен атылып кетиши мүмкүн эле. Мисалга алсак, Лоцманов Нарынга баратып Ысык көлдүн НКВДсынын башчысына мен келгенче 100 эл душманын таап аткын деп буйрук берет. Атүгүл эл душмандарын аныктап атуу боюнча райондук НКВДчылардын арасында жарышта өтүп турган. Негизи эле Кыргызстандагы репрессия тууралуу сөз болгондо көпчүлүктүн дыккаты Атабейт трагедиясына эле бурулуп, калган жактагы репрессиялар калып кетет.
Кодум эле өлкөбүздө ушул 138 кишиден башка эч ким репрессия болуп атылбагандай пропаганда бар. Атабей трагедиясы биз үчүн чынында оор кайгы. Бирок мындан башка да трагедиялуу ачылбай жаткан канчалаган Атабейт сыяктуу жерлер, делолор, фактылар, тизмелер бар экендигин эч качан унутпашыбыз керек. Жалпы СССР боюнча 40 миллион киши сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон. Бул сан СССР менен немистердин ортосунда болгон согушта курман болгондордун санынан да көп. Ооба, согушта да анчалык адам өлгөн эмес. 200 миллион кишиси бар СССРдин ар бир 5-чи кишиси репрессияланган. Кыргызстанда жогорудагы 138 кишиден башка 40 миң киши репрессияга дуушар болуп, кордолуп өлтүрүлгөн. Бул мезгилде өлкөбүздө 2 миллион адам жашаган. Репрессияга дуушар болгондордун саны 40 миңден да көп чынында. Себеби ар бир репрессия болгон адамдын артында аялы, баласы калып, алар башка жака көчүүгө дуушар болуп, аябагандай кордуктарды көрүшкөн. Демек, ар бир репрессия болгон адамдын артында дагы 2ден эле адам турат деп эсептей турган болсок, анда болжол менен репрессияга дуушар болгондордун жалпы саны 120 миңге жетет. Сталиндик репрессиянын эң алдыңкы курмандыктары булар дин өкүлдөрү, Жадид медресесинин бүтүрүүчүсү болгон мамлекеттик кызматкерлер, интеллигенттер, элин жерин сүйгөн чыныгы патриоттор болгон. Тагыраак айтканда, СССРдин чыныгы диктатуралык жүзүн көрө билген, акылдуу, зирек, диндар, кулдук руктан алыс болуп, кыргыз элинин эркиндигин, теңдигин жана биримдигин эңсеген кыргыздын эр азаматтары эле. Бул курамда Кыргызстанды өзүнчө мамлекет кылып бөлүп кете ала турганчалык дараметтеги эр азаматтар да бар эле. Сталин үчүн бул эр азаматтар сөзсүз жок болушу керек эле. Сталиндин максаты ырайымсыздык менен калкты кыңк этпеген кем акылга айлантуу жана өзүн кол тийбес, өз билгенин кыла алган жетекчиге айлантуу болчу. Жалпы жонунан 12 жаштан 80 жашка чейинкилер репрессияланган. Мисалга алсак, Жусуп Абдрахман уулунун репрессияланышынын чыныгы себеби НКВДчылар айткандай Англия же Япониянын шпиону эмес эле. Бул болгону бир шылтоо. Өлтүрүлүшүнүн чыныгы себептеринин бирөөсү коллективдештирүү маалындагы Москва койгон өтө эле ашыкча болгон планды аткарбай, данды элге таратып салганында эле. Ооба, Жусуп Абдрахман уулу бул кызматы менен көптөгөн кыргызды өлүмдөн сактап калды. Болбосо Казакстандагыдай калктын жарымы ачкачылыктан кырылып калмак беле, Кудай билет. Дагы бир себеби ал идеялаштары менен биргеликте кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн аябагандай эмгек кылганын деле. Ошол эле кезде 31-33 жылдардагы ачарчылыктан Кыргызстанга журт которуп келген казак бир туугандарга кучак жайып тосуп, аларга азык-түлүк ажыратканында эле. Мындан сырткары Абдрахман уулу советтик режимдин кемчиликтерин ачык айтып, сындагандан да корккон эмес. Сталин Абдрахман уулунда Кыргызстанды бөлүп кете ала турганчалык дараметти көргөндүктөн аны тезинен жок кылганга ашыккан. Аны суракка алып жатканда эң эле оор кыйноо ыкмалары колдонулган. Кызыган мешке отургузуп куйкалашкан, колдорун сындырып чагышкан, эки бутунун бармактарын бирден сындырып чыгышкан. Өзүнөн кетип калган кезде улам суу чачып эсине келтирип кыйноого алышкан. Азапка чыдабаган Абдрахман уулу акыры "Ооба, мен Англиянын шпионумун" деп кыйкырган. Алар менен кантип байланыштың дегенде, жер астында 9000 километр узарган байланыш түйүнүбүз бар. Ошол түйүн менен байланыштым. Силер айткан Алаш Ордону түшүмдө көргөмүн деп кыйкыра баштайт. Абдрахман уулу мурда согуштарды көргөн, тайманбас киши болгондуктан күзөтчүлөр менен теңме-тең мушташа кетет. Бирок бул кылган үчүн эң оор кыйноолорго дуушар болот. Ал өз күнөөсүн мойнуна алган документке кол коюуга мажбур болот. Бул инсан тууралуу кененирээк өзүнчө видеосу чыккан. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Касым Тыныстан уулу болсо Жадид медресесинин бүтүрүүчүсү, чыныгы мекенчил, мээнеткеч айдыңдардан эле. Ал маданиятка, тилге, билимге эбегейсиз салым кошуп, түрк тилдүү элдердин биримдиги үчүн деген идеяны карманып, бул жолдо кызмат кыла баштайт. Тергөө учурунда тергөөчү революцияны төңкөрүш, эркиндикти уруят, диктатураны үстөмдүк, боец дегенде чоро деп которупсуң, баарын кыргызчалапсың, улутчул экенсиң деп доо коюшат. Чынында нукура кыргызча, түрки араби сөздөрдү колдонуу менен түрк тилдүү мусулман калктарынын башын бириктирүүгө далалат кылып жатат.
деп коркушкан коммунисттер Касым тыныстан уулунан. Андан сырткары, даның болсо орооңдо, малың батпайт корооңдо деген саптарын